Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөр. Тарых бетинде Түркиянын тарыхында өзгөчө 15 июль 2016 жыл бул аскердик көтөрүлүшкө аракет деген кандуу окуя катары катталган. Андан бери карай канча суулар агып 5 жылдай убакыт өткөнү менен мына ошол окуяны эскербей кое албайбыз. Анткени боордош түрк элинен бейгүнөө канчалаган инсандар ошол күнү ажалга дуушар болушкан. Ошол күнү элдин эркиндиги үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн көчөгө чыгышкан. Лидери Тайып Эрдогандын сөзүн угушкан жана жеңишке жетишкен. Бул окуя кандайча келип чыккан, анын тарыхы таржымакалы канча ирет кайталап айтсак дагы ошончо ирет өзүнүн мазмуну, мааниси бар экенин эскертип, атайын репортаж көрсөтүүсүн жана уктуруусун сиздерге тартуулайбыз. Бүгүнкү биздин атайын репортаж чыгарылышыбыздын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин тил окутуучусу, PhD доктор Зафер Алтун агайыбыз. Агай, студияга кош келиптирсиз. Кош булдук, рахмат. Бул окуяны жөнөкөй бир окурмандарга, жөнөкөй бир калкка түрк элинин жараны катары бир жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз. Кайдан келип чыкты, келип чыгуу себеби эмне, жана кимди түздөн түз күнөөлөсөк болот. Келиңиз, сөздү ушундан баштайлы. Албетте, акыркы жылдары түрк улуту башынан өткөргөн en чоң окуялардын бири бул 15 июлдагы чыңкынчылык төңкөрүш аракетинден бери 5 жыл өттү. Бул төңкөрүш аракетинин натыйжасында 251 шahit, 2196 ардагер болушту. Биздин шehitlerimizге кайрымдуулук ардагерлерге көнүл айтам. Бул төңкөрүш аракети менен уюмдун чыныгы жүзү ачылып, анын маскасы түштү. Көп жылдар бою алар адамдары алдап, өз максаттары үчүн колдонуп, өз максаттарына жете калбай калганда, жаман ниеттери иш жүзүгө ашыры менен бир тууганды күрөшкө киргизген. Фетуллачы terördük uyum 1960 жылдарынын аягында Türkiye'nin İzmir degen şaharında payda bolgun. Gülendin sunuşları menen çoğulgan adamlar tarafından tüzülgen uyum. Anın maksatı Türkiye Respublikası'nın konsultasiyalık mekamelerinde mıyzamdu cana legitimsiz joldor menen üstümdökü bolu menen Türkiye Respublikası'nın ökmütü özünün ideolojisini diyalog işler çıkıyor. Alar ayrıca Türk polisiya bölüktöründe, Türk kuraldı güçlerinde cana Türk SOT organlarında uyuşturulup manevli hizmetlerga öztömdük kılışkan. Uyumga karşı birinci iş 1991 yılı Kozgolup Prokuror SOT cemaatinin müçöleri cana cemaatin lideri Gülen konsolosyalık tüzülüştü özgürlüğü maksatında mıyzamsız uyum tüzgön degen cüö menen türmögö komunu talap kılıp soğutka kayrılgan. İslam prensiplerine negiz gelgen memleketi tüzü cana uşul maksatda iş hareketlerdi işke aşırı tura. Kıymıldığın iş hareketleri nur üyleri menen baştalıp işmerdülükü artıkçılığı tarmagı mektepler cana üniversiteler siyaklı bilim beri mekemeleri bolgun. Türkiye talap geografyada Aziye'nin Avrupa'nın baylanıştırgan cerde caygalaşkan. Uşul sebepten alçet erdik küçtürünün kiili gişüsünü
köp duşar bolut. Oşonduktan Türkiye'ga operasiya jasunu kalagan derjavalar bul iş hareketli өлkөдө satılgan kıçkaç menen jasuga hareket kılışat. Түшүнүктүү. Бардыгын деталдуу түрдө айтып бердиңиз. Сиздин оюңузча мына ушул болуп өткөн саясий көтөрүлүшкө, төңкөрүшкө жасалган аракет Түркиянын тарыхында бир тарыхый окуя катары канчалык орду бар? Канчалык маанилүү? Oyunca bul siyasi okuya emez. Bu benim öz fikrim. Kan yaşına başka kişiler başkaca düşünüt. Anı bilbeyim. Birok ben könlümden özüm içimden gelgen turaları fikirlerimi siz menen sizge aytam. Siyasi emес, ошондо сиз кандай окуя деп ойлойсуз? Bul töngörüş hareketi cana Türkiye Respublikasının jaşap ketişini baylanıştı. Bul töngörüş hareketi menen Türkiye Respublikasının bölü jaruğu bölü jana jok kılуу maksatı kuyulgan mınday okuyalar tarıkka karatak kadarı kiret. Tarıkta bular bilinet kanday bilinet jaman bilinet jaman körünüt. Oşonduktan tarıkta buların benim fikrimce eç jeri jok. Demek tarıkta bir kara tak katары kaldı desek жаңылбайбыз, э? Тура. Ал күндү эстегенде түрк бир туугандарыбыздын жүрөктөрүндө bir kaygı келет. Elbette antikeni 250 Jakındарын жоготушкан ооба. Neme oldu? Kişi şehit gitti. 2196 kişi darıger oldu. Bunu hiç kim Türk eli eçteke unutmaydı. Hiç kaçan unutmaydı. Hiç kaçan unutmaydı. Тура айтасыз. Анан дагы баягы окутуучу катары айтсаңыз, бул окуяны бул жакта жашап, бул жакта чогуу кыргыз бир туугандар менен аралашып жүрөсүз. Кыргыздар канчалык деңгээлде билет деп ойлойсуз? Аз билишеби чындап эле? Bul uyum Kırgızistan'da ilkerten beri var. 90 Çok uyum emес, okuya. Birinci кезекте 15 iyul жөнүндө кыргыздар канчалык деңгээлде билет? Kırgızlar bul neme jönünde köp ben oy pikirimce köp malumatları çok. Birok bul uyumun bu yaktaki bilim veriyor mekebelerini yaktagı izlerini de koysak. İzlerini alar bilet. Birok Kırgızeli emneni bilbeyt. Anın kançalık kooptu ekendigini bilbeyt. Sizin oyunuzca demek bilimge жашынып эле ошол эле учурда билим аркасынан кооптуу иштерди, коркунуч иштерди жасап жаткан уюм деп так айта аласыз, э? Tuğra, antkeni bul Fethullah'ın özü Amerika'da yıllardan beri bul kança yıl oldu. 99 yıldan beri. Amerika'da eğer de Tuğra kişi olsa özü öz ülkesinde özünün işi başında buluşu gerek. Antkeni al tiyaktan Amerika'dan neme malumatları alat bu yaktaki kişiler arkulu nemesini cumuşunu kılatta. Түшүнүктүү. Эми маегибиздин баягы кыска маалыматыбыздын жыйынтыгында бир чыккынчылык жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, чыккынчылык деген бул ошол өзү түрк болуп туруп, өзү Түркиянын аскеринде иштеп туруп, өзү Түркиянын генералы болуп туруп, өзү түркиялык бир куралдуу күчтөргө, танкаларга, тиг учактарга, кемелерге эгедер болуп туруп, анан бир эле тиги чет өлкөдө жаткан инсандын буйругу менен өзүнүн элин, өзүнүн кандашын бир ойлонбой ошого ок аттырып, ошого бомба таштаттырып, ошол сиз айткан 251 кишинин шейит болушуна бир шарт түзүп коркпой барган түрктү биз кандай түрк деп айта алабыз? Бул чыккынчылык да кайчынбы?
Tuğra bul çıkıncılık emne Anıktama jazdыңыз. Anıktama жаздым. Bul mıyzamdı, egemendü, organdı, kulatuga ce anın biligin kulatuga özü münçü bolgun memleketke karşı kürüştüğü ce düşman menen kızmattaşuga bakıt tagan iş hareketli kamtıgın kılmıştıgın bir türü. Bunu siz kılmış деп эсептейсиз. Чыккынчылык ушундай бир өздөөн туруп билгизбей бир кылмыш кылуу, башкача айтканда. Туура. Эми Зафер агай, мындай окуя Түркияда эч качан кайталанбасын. Террор деген нерсени башкача айтканда чыккынчылык болобу, кара ой деп коет, кара санаа деп коет кыргызда. Мындай жүзү жылмайып турганы менен жүрөгүндө сага деген бир кара санаасы, кара ою, түркчө айтканда кара бир düşüncеси болгон адамдар бар. Ошондой адамдардан Кудай өзү сактасын. Кыргыз-түрк достугу бекем болуп, Амин. Мындай окуялар эч качан кайталанбай, жеке эле бул Түркиянын кайгысы, Түркиянын окуясы деп калтырып койбой, тектеш түрк тилдүү калктар дагы бул сиз айткан террордук окуядан, саясий окуя деп баа берип атышат, өздөрүнө бир кандайдыр сабак алыш керек. Себеби мындай нерсе ар бир өлкөдө болуп кетиши мүмкүн. Сырттан кирип аткан инсандардын, ошол кирип аткан уюмдардын эмне максатта кирип аткандыгын баягы көзөмөлгө алып, биз өзүбүз биринчи сактансак, ошондо бизди Кудайым сактайт деп ойлойм. Убактыңызды бөлүп келип, колуңуздан келген ушул тилиңиз түркчө болсо дагы, балдарга түркчө үйрөтүп аткан болсоңуз дагы ушул кыргызча жакшы бир атайын маалымат даярдап келип, биздин медиа манастын көрүүчүлөрү менен, угармандары менен, YouTube көрүүчүлөрү менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Сизге рахмат. Чоң рахмат. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөр, биз өз кезегинде мына ошол 15-июль 2016 жылда болгон Түркиядагы аскердик төңкөрүшкө жасалган аракет тууралуу маалыматтарды ошол жаатта терең билим билген, терең маалымат билген инсандар менен студияда атайын репортаж аркылуу бөлүшүп турабыз. Азырынча саламатта туруңуздар.